Эфирде Жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студиядан Нуржанат Жакшылков. Саламатсыздарбы? Баткен облусуна бардык тараптан колдоо көрсөтүлүп, өзгөчө көңүл бөлүнөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен областына болгон иш сапарынын алкагында жергиликтүү жашоочулар менен жолугушуу учурунда билдирди. Акылбек Жапаров Баткен облусунда курулуп жаткан турак жайлардын сапаты менен таанышты. Өткөн жылдын сентябрь айында Тажикстандын куралдуу кол салуусунан Баткен облусунда 418 үй жарактан чыккан. Бүгүнкү күндө жалпысынан 332 турак жайдын курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Биринчиден силерге рахмат, экинчиден ушул жерде турган балдарга, солдаттарга рахмат. Биздин жашаган жерибиз шеетте, энди президентибизге 1000 марта рахмат, бизден катта рахмат. Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, калган 86 турак үйдүн курулушу март айында толук бүткөрүлөөрүн билдирди. Биринчи этапта бул үйлөрдү бүтүрсөк, анан жанагы тонолгон, урдалган, алардын баарын да ордуна кылабыз. Коебуз, атайын президентибиз комиссия түздүлү, государственный комиссия, ушу Баткен областынын кайра ордуна келтирүү, анын өнүгүү боюнча. Биз баарын ордуна коймоюнча бул жерден кетпейбиз да. Муну менен бирге жергиликтүү жашоочулардын суроолоруна жооп берип жатып, Акылбек Жапаров аймактагы социалдык объектилердин курулушуна айрыкча көңүл бурулуп, сентябрь айына чейин бүткөрүү милдети тургандыгын белгиледи. Азыр бүгүн эртең эми социалдык объектилерди баштайбыз. Школдордун баарын 1 сентябрга чейин, садиктердин баарын бүтүрүп өткөзгөнгө аракет кылабыз да. Анан эми калган ирригация болсо, айыл чарбасына, завод, фабрикалар, ГЭСтер боюнча биринчи көңүлдү Кыргызстан боюнча ушу Баткен областына бөлүп атабыз. Үрөм болобу, көчөттөр болобу, капельное орошение болобу, сиздер кандай мүмкүнчүлүктөрдү таап, ушул жакта өзүңөр ишкерликтер менен алек болом дегендерге шарттарды түзүп берели деген колубуздан келгенче аракет кылып атабыз. Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы жергиликтүү ишкерлер менен жолугушуп, аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүү зарылчылыгына токтолду. Эгерде чечсе боло турган болсо, суусун биз чечип берели. Мында бага кемдеген кишилердин баарын чогултуп туруп 10 гектардан берсеңиз, ар бир үй бүлө 10 гектардан бага болот. Биз капельное орошениясына жардам беребиз. Көчөттөрүнө жардам берели. Анан 7 жылдык эмес, жана 3 жылдык промышленный производство менен алып келишкен. Элек боюнча мен өзүм карайм. Проектлериңиздин баарын бериңиздер. Жумуш орун түзө турган проектлердин баарына беребиз. Мына бияка 500 миллион бербедик. Былтыр кечирээк берип калдык, быйыл азыр бергенге даярбыз. Баткен облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен болгон жолугушууда Акылбек Жапаров аймакка ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп, өзгөчө көңүл бурулаарын билдирди. Биздин комиссиябыз жеке эле муну кайра ордуна калыбына келтирүү эмес, Баткен областынын өнүгүп өсүү боюнча да, өнүктүрүү боюнча дагы иш-чара аракеттерибиздин баарын көрүшүбүздөр керек да. Биз бул комиссиянын жумушун токтотпой, мындан ары дагы алып кете беришибиз керек да. Сиздердин ыкчам кыймылдаганыңыздардан канчалык эртерээк биз жардам бере алабыз. Анан ушул жанагындай таланттуу бизнесмендерге, ишкерлерге жанагы тоок фермасында болгон. Аларга дагы неординарный подход керек да. Жеке эле калыптануу эмес, мындан ары өнүгүп кете турганга дагы шарттардын баарын биз сиздер менен чогуу турмушка ашырышыбыз керек. Баткен облусунда өткөн жылдын сентябрь айындагы куралдуу кагылышууда талкаланган 418 турак үйдү кайрадан куруу каралган. Бул турак үйлөр март айында бүткөрүлөт. Акылбек Жапаров Баткендеги жумушчу сапарынын 2-чи күнү Аксай, Актатыр, Самаркандек, Карабак айыл аймактарында болуп, курулган турак жайлардын сапаты менен таанышты. Ал арада бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров район акимдерине кызматтык автоунааларды тапшырды. Акылбек Жапаров Баткен облусунда иш сапары менен жүргөндүктөн онлайн байланышка чыгып, акимдерди жаңы унаалары менен куттуктап, башкысы өлкөнүн өнүгүүсүндө жоопкерчиликтүү иш алып баруу тапшырмасын койду.
Иш-чарага президенттин администрациясынын уюштуруу жана аймактар менен иштөө өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башкы эксперти Каныбек Абдрахманов катышып, кызматтык унаалардын ачкычын тапшырды. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров өлкөнүн бардык акимдери менен түз байланышка чыгып, жаңы кызматтык унаалуу болушу менен куттуктады. Аткарылып жаткан иш-чаралар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын материалдык техникалык базасын жаңылоо жана жакшыртууга, кайра дайындалган акимдердин эффективдүү иштөөсү үчүн шарттарды түзүп берүүгө карай багытталган. Жетекчилерине шарт түзүп берип, экономиканы башкарууда, ошо жанагы мен айткан техникалар барын иштетишиндагы биздин өкүлчүлүктөрдүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейиш керек. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын уюштуруу жана аймактар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башкы эксперти Каныбек Абдрахманов, өлкө башчысы Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун куттуктоосун жолдоп, район акимдерине кызматтык автоунаалардын ачкычтарын тапшырды. Жаңы унаалар материалдык техникалык базаны чыңдоо жана жакшыртуу, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, райондук администрация башчыларынын ишинин ыкчамдуулугун жогорулатуу максатында берилүүдө. Бул ушу машиналар элибизге, жерибизге жакшы пайда алып келсин деп, таласты өнүктүрсүн деп, талас элине кызмат кылсын деп. Ушу негизги максатым ушу. Өлкө боюнча 44 райондун акимдерине 2023 жылы чыккан Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. Анткени район акимдеринин кызматтык унаасы 13-15 жыл мурда алынган. Аларды оңдоп турууга республикалык бюджеттен каражат бөлүнөт. Бакай Ата районунун акими Алгынбай Маровдун буга чейинки кызматтык унаасы эскилиги жеткенден улам бат-баттан оңдоого муктаж болуп, ишти ыкчам бүтүрүүгө тоскоол болуп келген. Аябай эле кыйынчылыктар болду. Кудайга шүгүр, мына бүгүн ушу республика боюнча 40 райондо бүт акимдерге ушундай жакшынакай заманбап машина берип отурат. Мен ушул убакыттан пайдаланып Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбекович Жапаровго терең ыраазычылык билдиремин. Мен ойлойм, ушу кызматтык автоунааларды бүгүн бүт жерге берип, ушуну менен көйгөй бир 10-15 жылга мындайча айтканда чечилет. Биз аябай кубанычтабыз. Аткаруу бийлиги өкмөт менен карапайым элдин ортосундагы негизги көпүрө болгондуктан алардын иш шарттарын жакшыртуу маанилүү. Анткени буга чейин президент Садыр Жапаров облустардын, райондордун жетекчилерин алмаштыруу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык май айына чейин 19 аким ротацияланган. Өткөн жылда президенттин тапшырмасы менен ротацияланган жетекчилерге кызматтык үйлөр салынып жатат. Көп жылдан бери жаңыланган эмес. Чын айтканда Талас районунда 3 райондо машина бар болчу, эми чын айтканда автоунаа деген эле аты болбосо, ошол белгиленген учурга жетүү, жолдон бузулуп калуу деген көп ошо көйгөйлөр болгон. Кудай буйрса, мынакей жаңы Chevrolet автоунаалар келди. Бунун негизги максаты мынакей жаңы чыккан үнөмдүү, анан ушул иштегенге дагы жетекчилерге шарт түзүлүп атат. Мамлекеттин аткаруу бийлигин жүзүүбүз, ошондуктан бизден да талап кылууда, ушул учур менен иштерди оңдоп, ушул жакшы көрсөткүчтөрдү дагы чыкканга. Кызматтык унаалар шаар мэрлерине да берилет. Алар үчүн электр кубаты менен жүрүүчү электромобилдер тапшырылат. Рахат Бейшалиева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Ахматова, Талас шаары. Түркиядагы жер титирөөдөн улам куткаруу жана издөө иштерине Кыргызстандан 100дөн ашык куткаруучу барып, 8 адамды, анын ичинде жаш балдарды сактап калууга, 198 адамдын сөөгүн алып чыгып, күжүрмөндүгүн көрсөтүп келди. Алардын катарда Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгында эмгектенген 4 куткаруучу бар. Боордош Түрк элине барып, 10 күн жеринде жардам берип, оор кырдаалды көзү менен көрүп келген таластык куткаруучулар тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Кыргызстандык куткаруучулар Туркиядагы жер титирөөнүн очогу Кахраманмараш жана Хатай шаарларында издөө куткаруу иштерин жүргүзүп, өз мекенине кайтып келишти. Зилзаланын кесепетин жоюуга Талас областык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан
4 куткаруучу барып милдеттерин так аткарып каармандык көрсөтүштү. Алар улук прапорщик Нурхат Шамуратов, прапорщик Санжархан Аскарбеков, майор Нурлис Төрөкулов жана подполковник Уларбек Тамабаев. Бүгүнкү күндө куткаруучулар Таваска келип кызматтарын улантышууда. Алар Туркиядагы оор апатты эскерип, дүйнөдө тынчтык болуусун каалашат. Анткени бул куткаруучулар зилзаланын кесепетин өз көздөрү менен көрүп келишти. Жансыз дене алып чыгыш деле оңой эмес. Ал жерде даярдык керек бардык нерсеге. Аны ошол жактан карап, биздин балдар кайсы балдар татыктуу, кайсы балдар татыктуу эмес, кайсы кимиси даяр эмес деп мен карап, анан ошонун негизинде иш алып бардык. Турциянын элдери аябай жакшы жылуу мамиледе калышты. Кыргыз деген ошо өздөрү башкача ой пайда болду. Мындай нерсе эч качан болбош керек. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде биринчи жолу сыртка чыгып, биздин кыргыз куткаруучулары иштегенин результаты ушу алдыңкы 89 мамлекеттен келсе да ушу алдыңкы 3-4 орундарда жүрдү да. Түрк элинин өзүнүн ыраазычылыгы боюнча. Туркиядагы жер титирөөдөн кийинки абал, элдин көз жашы, урандылардын астындагы жансыз денелер куткаруучу Нурлис Төрөкуловдун эсинен кетпейт. Куткаруучу Бордош Түркелин башына түшкөн апаатты көргөндөн кийин адамга адам керек деген сезим күчөгөнүн белгилейт. Бакыт керек экен. Бакыттуу күндөрдү түзүш ал өзүбүздүн колубузда экен. Дүйнө, мүлк, көрөкат бул өтүп кете турган дүйнө экен. Артыбыздан эчтеке алып кете албайт экенбиз. Ошол үйдүн урандыларында небир түркүмдүн адамдар жатты. Жанын кейит, кээ бирөө бир 3 үй бүлөнү чыгардык. Атасы менен апасы кучакташып туруп, ортосуна баласын кысып алган экен. Ал уже өлүмгө даяр болгон экен да. Бул дагы бакыт деп эсептейм да. Бул ушул акыркы күндө бактылуу үй бүлө болуп кетти го деп эсептейм. Себеби ал нерсени да ар бирибиз кыла бербейбиз. Адамдын жаны таттуу деп коебуз. Мындай кырдаалга урчуганда ар ким ар кандай реакция кылат эмеспи? Кыргызстандан барган куткаруучулардын командасы, анын ичинде Талас областынан барган 4 куткаруучу өз өмүрүн тобокелге салып, Бордош Түрк элине издөө куткаруу жумуштарына күнү-түнү жардам беришкен. Натыйжада кыргызстандык куткаруучулардын командасы урандылардын астынан 8 адамды сактап калып, жана 200гө жакын адамдын сөөгүн алып чыгышкан. Зилзалада жүргөндө кыргыз эли кайрылы башыбыз биригип, булар бизге дем берип, күч берип, баягы соц тармактарда, массалык каражаттарда элдин деми күчү бизге дагы күч берип, ишмердүүлүгүбүздө чоң дем берип атты да. Биз кылып аткан иш-чара бул жеке эле куткаруучулардын эмес, бул ошол менен биргеликте мамлекеттин атынан кетип аткандан кийин мамлекеттин да кадыр барк болду да. Бүгүнкү күндө терең ишенүү менен айта алам, түрк эли менен эле чектелип калбастан дүйнө жүзүндө 89 мамлекеттен келип атты. Кыргыз элине жогорку баа берилди. Ошол эле жүргөн жарандар Аллахтан аманатсыңар бизге деп алар ыраазычылыгын айтып атты. Белгилей кетсек, өлкө президенти Садыр Жапаров куткаруучулардын эрдигин эске алууну өзгөчө кырдаалдар министрине тапшырган. Туркиядагы жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга, издөө куткаруу иштерине жана жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө кошумча Кыргызстандан 100дөн ашык куткаруучу, 6 медицина кызматкери, 25 чатыр, 1 талак госпиталы жана 160 бооз үй жиберилген. Акыркы маалыматтар боюнча Туркиядагы жер титирөө 43 миңден ашык адамдын өмүрүн алган, 993 бала ата-энесиз калган. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары. Кара Буура районундагы Ак Ордо мал базары ишемби күнү иштейт. Бул күнү облустун бардык аймактарынын тургундары жана соодагерлери келишип, чоң соода борборуна айланат. Базарга келгендер үчүн бардык шарттарды түзүү аракеттери көрүлүп жатат. Кара Буура районундагы мал базардын абалынан биздин чыгармачыл топтагы кабар алып келди. Бүгүн Кара Буура районундагы Ак Ордо мал базарында суук аба ырайына карабай соода кызуу жүрүп жатат. Облустагы мал базарлардын абалын текшерүү үчүн түзүлгөн комиссиялык топ аталган мал базарда да болушту. Бул жайда соода жүргүзүүгө бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ал эми калган ачык соода жүргүзүлүп жаткан жайларында дагы ири эт менен оңдоодон өтөт. Мурун үстүлөр жабылган эмес болчу, жердин баары кар, суу ушундай болчу. Азыр жакшы условиялары. Үстү жабык, таза ичи.
ар кимисинин өзүнүн меткичкалары бар, справкалары бар боюнча. Ал эми бул мал жандыктар туруучу жабык жай жаңы гана курулган. Жакында эле түшкөн оор кардан улам чатырлар көтөрө албай сынып калган. Ак Ордо мал базарынын жетекчилиги тарабынан жакынкы күндөрү кайрадан калыбына келтирилет. Бизде 20 сантиметрде кар жаап, үстүнөн жамгыр жаагандан кийин эле биздин навесибиз көтөрө албай ошол жерден кулап калды, жартысы кулап калды да. Адан кийин могу жакта кой жакында дагы повреждение болду, бир 50%. Андан кийин эле кайрадан эле биз кайрадан ошону оңдоп түзөп эметип кайрадан куруп баштадык да. Цемент деле болбойт экен, анткени көпчүлүк деген көпчүлүк цемент деле табылбай калды. А мынау навес жакшы экен. Навес болсо асты кургак болот экен дагы, элдер баягы кургак жерде турат экен да. Аталган мал базарда мал жандыктарына сырткары күнүмдүк турмуш тиричиликке керектүү буюмдар, тамак аш сатылат. Аларды иреттүү жайгаштыруу үчүн соодагерлерге бир нече ирет эскертүүлөр берилген. Акырындык менен товардын түзүлүшүнө жараша иретке келтирүү иштери дагы жасалууда. Көбүнчө мал базардан башка дагы берде айыл чарба продукциялары, тамак аш, кийим кечелер сатылат да. Ошого карата биздин бул базарда элдер көп болот. Ошон үчүн бул мал базар бир алысыраак болсо дегем да, бирок ага болбой эле элдер тегерете бүт контейнерлерди коюшкан, тамак аштар тегерете бүт жакын болуп турат да. Ак Ордо соода борборунда министрлер кабинетинин мал базарларды иретке келтирүү тапшырмасы берилгенден тартып эле оңдоп түзөө иштери жасалып келет. Ага карабай жаан-чачында адамдар басуучу жайлардагы айрым асфальтталган жерлер баткактан улам билинбей калган. Кара Буура районунда жайгашкан Ак Ордо мал базары 2011-жылдан тартып иштеп келет. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Доодурбек уулу, Кара Буура району. Өлкө жарандарын жакырчылыктан чыгаруу аракеттери көрүлүп жатат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өткөн жылдан бери жөлөк пул алган үй бүлөлөргө 100 000 сомдон бериле баштады. Кайтарымсыз каражат алгандар акчаны пайдалуу ишке жумшап, кирешесин көбөйтүүсү зарыл. Белгилей кетсек, социалдык контракт долбоору аркылуу 2022 жылы Талас району боюнча 26 аз камсыз үй бүлө 100 000 сомдон алган. Аталган үй бүлөлөр каражатты максаттуу пайдаланып жатабы? Сөз кабарчыбызда. Талас райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан Талас районундагы 100 000 сом социалдык контракт алган үй бүлөлөргө мониторинг иштери жүргүзүлдү. Талап боюнча социалдык жардам алгандар чакан ишкердикти баштап кетүүсү керек. Венера Анаркул кызы 5 айдан бери тигүүчүлүк менен алек болууда. 4 баланын энеси мамлекет сунуштаган социалдык контракт долбоорунан 100 000 сом алып, тигүүчү машиналарды сатып алган. Азыр өз алдынча иш кылып, буйрутма менен кийим тигип киреше табууда. Мурда ойлочумун, анан болгон мен немем машинкам жок жүрдүм да, анан үйрөнүп ушундай аракет кылдым. Жакшы 3 машинка алдым. Ошентип акырында окат болуп атат. Азырактан алып тигип атам азыр. Анан дагы бир 2-3 машина кошуп көйөтсөм, буюрса эмки келгениңерде будан да жакшыраак болуп калат деген үмүтүм бар да. Венера айымдын 4 баласына 4800 сом жөлөк пул чегерилген, бирок азыр жөлөк пул албайт. Анын ордуна 100 000 сом алып, тигүүчүлүктө өзүн сынап жатат. Бул кесип менен азыр жөлөк пулдан 4-5 эсе көп каражат тауып, өзүнө ишеними күчөгөн. Мамлекет тарабынан мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканына айыл тургуну кубанып, президентке жана Таластагы социалдык башкармалыктын кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирди. Аябай чоң пайдасы тийди. 5 000 сомду 4800 сомго карап отурганча ай сайын 30 000 сом чыгып берип атат. Президентке да чоң рахматыбызды айтабыз. Семьябыз менен кошо ушул жерде айыл өкмөттө иштеп жаткан эжекелерге баарына ыраазычылык билдиребиз. Жана Таластан келишип атат. Бул эжекелерге да баарына ыраазычылык билдиребиз. Социалдык контракты негизинде 100 000 сом алып иш баштагандардын катарында Кара Суу айыбынын тургуну Урмат Чатаев да бар. Ал автоунаанын дөңгөлөктөрүн жана башка тетиктерин оңдойт. Кызматын кеңейтип 100 000 сомго бул имаратты оңдоп, керектүү шаймандар менен камсыздаган. Балдарына жөлөк пул алган айыл тургуну азыр элге кызмат кылып, үй бүлөсүн багууда. 100 000 алгам. Вулканизация ачкам, ушу пайдасы тийип атат. Дөңгөлөк жасайбыз анан. Өзүм машиненин колодкаларын угуштуруп турам. Иш баштаса болот экен ошо. Да мойка ачсамбы деп атам жанына. Жайында буйрса баштайм эмес. Долбоордун максаты жөлөк пул алган үй бүлөлөрдүн иш баштап өз алдынча каражат табуусуна жардам берүү.
Өткөн жылда Талас обласы боюнча 200 аз камсыз үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Мамлекеттен берилген социалдык жардам быйыл дагы уланат. Мамлекет тарабынан дагы биздин Талас району менен Талас шаарына 220 үй бүлөгө ошондой 100 000 өлчөмүндө соцконтракт негизинде социалдык жардам көрсөтүлүп турат. Азыркы учурда дагы ушул биздин аз камсыз районубузда, Талас районунда жана Талас шаарындагы аз камсыз үй бүлөгө көмөк алгандарга дагы ушундай ишке жөндөмдүү, эмгекке жөндөмдүү, потенциалы бар эмгекке үй бүлөлөрдү дагы биз тактап, андан кийин бул үй бүлөлөргө дагы мамлекет тарабынан 100 000 сом өлчөсүндө акча каражаты каржыланып, өзүнүн ишкерлигин жүргүзүүгө жакшы шарт түзүлмөкчү. 100 000 сом алган үй бүлөлөр акчаны ишкерлик, мал чарбачылык жана башка тармактарга жумшап, өздөрүн өнүктүрүшү керек. Жөлөк пул алгандардын жакырчылыктан чыгуусуна жардам берген социалдык контракт долбоору президенттин тапшырмасы, министрлер кабинетинин токтому жана эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин буйругу менен ишке ашууда. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас району. Өспүрүмдөр арасындагы зордук зомбулукту жана башка кылмыштуулуктун түрлөрүн алдын алуу максатында Таласта түнкү рейдтер өткөрүлүүдө. Жергиликтүү бийлик, социалдык, билим берүү жана милиция кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия шаар ичиндеги компьютердик клубтарды жана эс алуучу жайларды текшерип, 18ге жашы жетелектерди аныкташты. Өспүрүмдөр ата-энелерине тапшырылды. Өспүрүмдөрдү тартипке чакырган рейд түнкү саат 22:00 башталды. Талап боюнча 18ге чыга элек балдар, кыздар саат 10дон кийин өз алдынча көчөдө, оюн-зоок клубтарда жана башка жайларда жүрбөшү керек. Жанында сөзсүз түрдө ата-энесинин коштоосу зарыл. Түнкү рейдте Талас шаарындагы компьютердик клубтар текшерилди. Алардын биринде мектеп курагындагы окуучу балдардын ойноп жаткандыгы аныкталды. Мындан тышкары дагы бир клубта жашы жете элек өспүрүмдөрдүн түндө үйгө барбай, көңүл ачып, ойноп жаткандыгы такталды. Балдар ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, ата-энелерине түшүндүрүү иштери жасалды. Азыр өспүрүм түндөгөн рейд болуп атат, 24-нөн 25-ине чейинчи. Ондон кийин ушу өспүрүмдөр баягы ата-энесинин кароосуз балдар көп базып атат. Буга чейин эле бир нече жолу ички иштер бөлүмү балдары барып бир сыйра түшүндүрүү иштерин айткан. Урматтуу ата-энелер, силерден сураныч ушу балдарыңыздарды кечкисин көчөгө чыгарбаңыздар. Ондон кийин чыгарсаңыздар да кошо жанында болуңуздар. Жанында болуп кошо жүрсөңүздөр болот. Анан ата-энеңизди коштоо жок жүргөнгө тыюу салынат да. Өспүрүмдөр арасындагы зордук зомбулукту жана башка кылмыштуулуктун түрлөрүн алдын алууга багытталган рейд Талас шаардык мэриясынын, облустук ички иштер башкармалыгынын, шаардык бөлүмдүн билим берүү жана социалдык коргоо адистеринин биргелешкен аракети менен жүргүзүлдү. Тиешелүү кызматкерлер түнү менен Талас шаарындагы оюн-зоок клубтарын, антикинотеатр жана тез тамактануучу жайларын текшеришти. Жашы жете элек кыздардын түндө көңүл ачып жүргөндүгү аныкталып, ата-энелерине маалымдалды. Азыр ушул жаш балдардын ортосунда мушташтар, жамаат болуп уруш талаштар, ошондой эле чоңдордун кичинекей балдарга кылган зордук зомбулугу көбөйүүдө. Ошол зордук зомбулуктун алдын алуу максатында ушундай түнкү рейдтерди уюштурабыз. Түнкү рейдтер саат түнкү 10до башталат, түнкү 12 саат 1лерге чейин улантылат. Эң башкы көзөмөл балага бул ата-эне тарабынан болушу керек. Мектеп албетте окутат, бирок мектеп баланы 24 саат бою көзөмөлдөй албайт. Ошондон ата-энелер дагы балам кайсы учурда каякта жүрөт деп өздөрү да кызыктар болуп балдарын контролго алышы керек. Түндө өз алдынча ойноп, көңүл ачып жүргөн өспүрүмдөр ИДН кызматкерлери тарабынан шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Жеринде акт түзүлдү. Ата-энелери чакыртылып, түндөсү балдардын үйдө болуусун көзөмөлгө алуусу эскертилип, түшүндүрүү иштери жасалды. Мындай рейдтер байма-бай жүргүзүлүп турмакчы. Сеймак Барманов, Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары. Ал эми азыр аяктап бараткан аптада болуп өткөн окуяларды камтыган апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. 20 февраль дүйшөмбү.
Бул күнү Элим барсынбы Талас коомдук кайрымдуулук фондуна демирчүлөр тарабынан автоунаа тапшырылды. Аталган фонд тарабынан 2015 жылдан бери облус аймагында колдоого муктаж үй бүлөлөргө жардам берилип келет. Бүгүнкү күндө 100гө жакын үй бүлө каттоого алынып, ай сайын аларга материалдык жардам берилип турат. Бул күнү калктын аярлуу катмарына кол сунган Элим барсынбы Талас кайрымдуулук фондуна демирчү жаштар колдоо көрсөтүп, автоунаа белек кылышты. Фондтун өкүлдөрү билдиргендей, автоунаанын жоктугунан аймактарга гуманитардык жардамдарды жеткирүүдө, социалдык абалга иликтөө жүргүзүүдө кыйынчылыктар жаралып келген. Буга байланыштуу кайрымдуулукка кайдыгер эмес жаштардын демилгеси менен транспорт алынып, колдоо көрсөтүлдү. 21 февраль шейшембе. Бул күнү президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө Шекер, Бейшеке жана Бакыян айыл аймактарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү жана даярдык көрүү боюнча облустук штабтын отуруму өткөрүлдү. Облус башчысынын биринчи орун басары Канимет Осмонбековдун төрагалыгы менен өткөрүлгөн жыйында Шекер, Бейшеке жана Бакыян айылдык кеңештерине депутаттарды шайлоого даярдык көрүү, шайлоо участкаларында коопсуздукту камсыз кылуу, электр энергиясын, интернет байланышын үзгүлтүксүз камсыздоо чаралары белгиленди. Мындан сырткары уюштуруу иштериндеги жетишсиздиктерди жоюу тапшырмасы айыл өкмөттөрүнө, Кара Буура райондук мамлекеттик администрациясына милдеттендирилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын Талас облусундагы өкүлү Талай Сетеков жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышууда аялдарды активдүүлүккө чакырды. 22 февраль шаршембе. Бул күнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Талас облустук башкармалыгында Баткендеги куралдуу кагылышууда шейит кеткен жоокерлерге эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп, Куран окулду. Иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков жана мекен үчүн курман болгон баатырлардын жакындары катышты. Өз сөзүндө облус башчысы Бакытбек Нарбеков мекендин коопсуздугу, чек аранын бекемдиги үчүн курман болгон жоокерлердин элеси түбөлүккө элдин эсинде сакталаарын баса белгилеп, мекенчил уулдарды тарбиялап өстүргөн ата-энелерге ыраазычылыгын билдирди. Белгилей кетсек, Тажикстандын куралдуу кол салуусунун кесепетинен 50гө жакын аскер кызматкери курман болгон. Алардын 4-өө Талас облусунан. 23 февраль бейшемби. Бул күнү жапыз бойлуу алма бактардын пайдасы, аны өстүрүүнүн жана түшүмдүү мол алуунун сырларын бөлүшкөн семинар Азра компаниясынын алма бак аянтында өткөрүлдү. Жолугушууга Түркиянын агроном адистери катышып, кеп кеңештерин беришти. Ишкер Миргазы Оморов 40 гектар жерге 90 000 түп интенсивдүү сорттогу алма көчөттөрүн отургузган. Алманын бул сорттору Кыргызстандын климатына тез ыңгайланышат жана базарда жакшы өтөт. Азра компаниясы көчөттөрдү тигүүнүн жана алмаларды өстүрүүнүн өзгөчөлүктөрү, бакты мындан ары өнүктүрүү, аларды туура бутоонун эрежелери туурасында кеңеш берүү кызматын да көрсөтүп келет. 24 февраль жума. Бул күнү Талас шаарынын номер 5-орто мектебинин окуучуларына Талас шаардык мэриясы бейөкмөт уюмдар менен биргеликте иш-чара өткөрүштү. Башкы максаты коомчулуктун тынчсыздануусун жараткан зордук зомбулуктун алдын алуу болуп саналат. Акыркы мезгилде тилекке каршы өспүрүмдөр арасында зордук зомбулук күч алууда. Адистер зомбулуктун кесепетинен балдар психологиялык жактан жабыр тартып, чоңдор жанын кыюуга чейин барышарын билдиришет. Бул көйгөйлүү маселени жоюу учур талабы. Андыктан бүгүнкү күндө бардык мектептерде жаш өспүрүмдөргө таалим-тарбия, зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары, жолугушуулар өткөрүлүүдө. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушун менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман болуңуздар.